Кече Ош шаарынын мэри алмашты. Мен Ош шаарынын номер 7 октан келгенине байланыштуу айтып кетейин. Ош шаарына аткаруу бийлиги эмне убактылуу бирөөнү коюп, каалаганда алып, каалаганда кое турган жерби? Элибиз ушул күнгө чейин Ош шаарында таза суусу жок, газы жок, көптөгөн проблемалар бар. Келгиле болбосом Ош менен Бишкек шаарынын мэрлигин шайлоону элге берейле. Аткаруу бийлиги жакшы кое албай атса, туруп онусун алып барат, бунусун алып барат. Бул эмне деген нерсе? Элди мазактаганыбы? Карап койбойбу онда? Туура, мэрди койду, Алмазбек Шембековичти. Жакшы иштеп келе жаткан. Бирок иштери аягына чыкпай туруп, башка бирөөнү коюп атат. Бир себеп болуш керекпи, жөндөн жөн алмаштырып коюш керекпи? Мындай болбойт. Ошондуктан эл менен эсептеш керек. Оштун көйгөйлүү маселелери чечиле ушунга чейин. Жамгыр жааганда эле өзүңөр билесиңер, тазасы жок калат. Ушунга чейин чечилген жок. Алмазбек Шембекович аягына чыккан жок ушуну. 2 жылга жакын отуруп. Биз каяка баратабыз? Мындай болбойт. Жана ошондой эле Ош шаары боюнча дагы урматтуу төрага протокол тапшырма берем. Өзүңөр билесиңер, ушул күнгө чейин далай жол көтөрүп келгенбиз. Сумок боюнча, жаңы конуштарда иштеген банялар боюнча, жана ошондой эле бизге эң арзан, качествосы өтө начар бензин келет. Ошонун негизинде жана ошондой эле көптөгөн себептери бар. Ошолорду бир аткаруу бийлиги жойбойбу? Ушул күндө Бишкек шаарында биздин ооруканаларда жаш балдарыбыз толуп кетти, батпай кетти. Врачтар айтты, ушун 80-90% ушул сумоктун айынан, таза аба жоктугунун айынан деп айтып жатышат. Биз болсо башка нерсе менен айлык болуп турабыз бул жакта, жогорку кеңеште. Мен ушул протокол тапшырма берем урматтуу төрага. Бишкек шаарынын ушул сумок боюнча аткаруу бийлиги чечсин. Ушул күнгө чейин токтомдо чыккан, Новиковдун убагындачы аткарылбай келет. Мында аткарылбаган токтомдордун эмне кереги бар, эмнеге чыгарат? Болбосо аткарышсын, иштетсин. Алмазжан Акынжанович, сиз дагы жазып алсаңыз ушуну. Бишкек шаардагы азыр чындыгында ооруканаларга барсаңар, жаш балдар бардыгы ушу смоктун айынан ооруп жатышат. Рахмат, урматтуу.